Assalomu alaikum, urmattu Eldor Daliyev YouTube kanalının körmandары. Бүгін sizler üçün жаңы, қызықты психологиялық тест даярдадық. Бүгінгі психологиялық тесттің натыйжасында сіз өзіңіздің күчтүү тараптарыңызды, характеріңізді, андан сырткары өзіңізгө эң керектүү болгон мотивацияны аласыз. Біз ойлойбуз, бүгінгі психологиялық тест дагы сизге пайдалуу болот. Biz videonu başlooдан мурда bizди колдоо үчүн ушул биздин каналыбызга жазылганды жана мына ушул видеого лайк басканды унутпаңыз. Биз абдан кубанычта болобуз. Сиздер үчүн эң пайдалуу маалыматтарды даярдайбыз. Анда эмесе биз кызыктуу психологиялык тестти баштайбыз. Мына ушул 6 алманын ичинен сиз кайсы бирин тандаган болот элиңиз? Же болбосо кайсы бирин биринчи жейсиз? Мына ушул сизге суроо. Жакшы ойлонуп, бирөөсүн тандап, видеону паузага коюп, комментарийге кайсы алманы тандаганыңызды жазып коюңуз. Жана ийгилик деген сөздү комментарийге жазып коюңуз. Биз ойлойбуз, бардыгыңыз комментарийге жазып койдуңуз. Жана эми сиздер үчүн маалыматтарды берүүнү баштайбыз. Эгерде сиз биринчи алманы тандаган болсоңуз, мына ушул сары алманы, сиздин характериңиз боюнча маалыматтарды беребиз. Биринчи алманы тандаган болсоңуз, сиз башкалардын пикирин урматтайсыз. Жашооңузда көйгөйлөр пайда болсо, аларды коркпой жеңип чыга аласыз. Максатыңызга жетүү үчүн талыкпай эмгектенесиз. Ийгиликтүү инсандарга суктанасыз. Жана сиз дагы алар сыяктуу ийгиликтүү болууга аракет кыласыз. Сизге бул жерде бир сунуш айтып өтүлгөн: адамдардан кемчилик издебеңиз. Себеби кемчиликсиз адам болбойт. Ал эми өз кемчилигин билип, аны оңдогон ийгиликке жетет. Урматтуу достор, эгерде сиз биринчи алманы тандаган болсоңуз, мына ушул характер сизге аз гана туура келген болсо, комментарийге туура келди, же болбосо өзүңүздүн маалыматты, каалоо тилектериңизди жазып койсоңуз болот. Биз болсо экинчи алманы тандаган досторубуздун характерин айтууга аракет жасайбыз. Мына экинчи алма кызыл алма. Эгерде сиз мына ушул экинчи алманы тандаган болсоңуз, жакшы көңүл буруңуз. Сиз ар дайым жаңы идеяларды ойлойсуз. Креатив инсансыз. Креатив дегени жаңылыктарды, эң жакшы ойлорду, эң жакшы идеяларды ойлогон инсан. Мүмкүнчүлүк пайда болсо, туура пайдаланасыз. Ар дайым жаңы билим алууга, өнүгүүгө даярсыз. Сиз хоббиңизди бизнеске айландыра аласыз, же болбосо өткөрө аласыз. Эгерде сиз мына ушул экинчи алманы тандаган болсоңуз, характериңиз аз гана туура келген болсо, комментарийге өз пикириңизди жазып койсоңуз болот, же болбосо туура келди деп жазып койсоңуз болот. Эми биз үчүнчү алманы тандаган досторубуздун күчтүү тараптарын айтууга аракет жасайлы. Мына ушул үчүнчү алманы. Жакшы көңүл буруңуз. Эгерде сиз үчүнчү алманы тандаган болсоңуз, караңыз. Бул жерде эң пайдалуу маалыматтар сиз үчүн айтылат. Сиз эң мээримдүү инсансыз. Адамдарга жакшылык кылуу жана көмөктөшүү сизди ар дайым кубандырат. Жакындарыңызды дагы урматтайсыз. Алар үчүн жакшы шарттар түзүү ар дайым сиздин биринчи идеяңыз, биринчи ишиңиз болуп эсептелет. Аларга жакшы шарт түзүүнү каалайсыз. Сиздин пикириңизди командаңыз, коллективиңиз, досторуңуз урматташат. Сиз маанилүү сөздөрдү айтасыз. Керексиз учурда
сүйлөбөйсүз. Керектүү учурда гана өз пикириңизди билдиресиз. Эгерде 3-чү алманы тандаган болсоңуз, характериңизге аз гана туура келген болсо, күчтүү тараптарыңызга туура келген болсо, комментарийге туура келди же өз пикириңизди жазып койсоңуз болот. Эми, эгерде сиз 4-чү алманы тандаган болсоңуз, көңүл буруңуз. Сиз эң толеранттуу инсансыз. Өзүңүздү жана башка инсандарды урматтайсыз. Сиз көп сүйлөбөйсүз. Маалыматтарды угуп, өз пикириңизди айтып өтөсүз. Дос тандоодо ал адамды жакшы үйрөнүп, кийин дос катары кабыл аласыз. Өнүгүү үчүн ар дайым билим аласыз. Эгерде сиз мына ушул 4-чү алманы тандаган болсоңуз, аз гана туура келген болсо, биз абдан кубанычтабыз. Комментарийге өзүңүздүн пикириңизди жазып койсоңуз болот. Ал эми биз кийинки 5-чи алманы тандаган досторубуздун күчтүү тараптарын, характерлерин айтууга аракет жасайбыз. Сиз ар бир күндөн ырахат алуучу инсансыз. Ар дайым жакшы маанайда жүрөсүз жана башкаларды дагы маанайын көтөрүү үчүн аракет кыласыз. Көңүлүңүз таза инсансыз. Ар бир адамга жакшылык каалайсыз. Мына шу үчүн сиз ийгиликке жетесиз. Эгерде сиз мына ушул 5-чи алманы тандаган болсоңуз, характериңиз аз гана туура келген болсо, комментарийге видеону паузага коюп, туура келди же болбосо өзүңүздүн пикирди жазсаңыз болот. Чоң рахмат сизге дагы. Эми биз эң акыркы бул жерде 6-чы алманы тандаган досторубуздун, көрөрмандарыбыздын характерлерин жана күчтүү тараптарын айтып өтүүгө аракет жасайбыз. Сиздин акылыңыз жана эстеп калууңуз мыкты деңгээлде өнүккөн. Билимиңизди өз убагында өнүктүрсөңүз, жакшы ийгиликтерге жетесиз. Күн сайын жаңы нерселерди үйрөнүүгө аракет кыласыз. Бул жерде сиз дагы жаңы идеялар үстүндө иштөөчү инсан экенсиз. Бул үчүн куттуктайбыз сизди, себеби ийгиликке жетүүдө жаңы идеяларды ойлоо эң жакшы натыйжа берет. Урматтуу достор, эгерде сиз мына ушул 6-чы алманы тандаган болсоңуз, характериңиз аз гана туура келген болсо, биз абдан кубанычтабыз. Комментарийге өз пикириңизди жазып койсоңуз болот. Урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрөрмандары, барыңыздарга жашоодо ийгиликтерди каалайбыз. Кандай максатыңыз болсо бардыгы ишке ашсын. Эгерде биздин бүгүнкү даярдаган психологиялык тестибиз аз гана жаккан болсо, абдан кубанычтабыз. Көңүлүңүздү көтөргөн болсо, ушул видеого лайк басып, каналга жазылып, досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз. Барыңыздарга ийгилик. Кандай видеолорду, кандай психологиялык тесттерди күтөсүз? Комментарийге жазыңыз, биз даярдоого аракет жасайбыз. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламат жүрүңүздөр. Урматтоо менен Элдор Далиев. Бүгүнкү видеону дагы биз жыйынтыктайбыз.